18 декабрда Баткен районунун Көкташ айылында кыргыз-тажик чек-арасында чыккан чырдан кыргыз тараптан баш аяк 6 адам жаратылды. Кыргызстандын мамлекеттик чек-ара кызматы тараткан маалымат боюнча, Ички иштер министрлигинин ички аскеринин ок жеген кызматкери Баткен облусунун ооруканасына операция жасалып жатат. Мындан тышкары айылдык кеңештин депутатына да ок тийген. Ошондой эле дагы 4 адам ар кандай жараат алган. Анын ичинде 3-өө Ички иштер министрлигинин кызматкерлери, бирөө жөнөкөй жаран. Чек-ара кызматы аларга медициналык жардам көрсөтүлгөндүгүн кабарлады. Маалыматка караганда, учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек-ара маселелери боюнча өкүлдөрү, жергиликтүү бийликтин кызматкерлери менен күч органдарынын сүйлөшүүсү жанданды. Буга чейин ок атууларга байланыштуу сүйлөшүүлөр убактылуу токтотулган. Абалды жөнгө салуу үчүн чек-ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Абдукарим Алимбаев жана Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков Баткен обласына жөнөп кеткен. Биздин солдат атып койушту. Бул тууралуу сөз козгогон Жогорку кеңештин депутаты Таабалды Тиллаев элди сабырдуулукка чакырып өттү. Сөзсүз бизди өкүндүрөт, биздин кошуналардын мындай мамилеси. Биз жакында эле ошол курулуш иштерин токтотуу боюнча бүгүнкү чыккан кырдаал, башка маселе боюнча көтөрүлдү. Ошо биздин жараныбызды сабап койгон себебинен көтөрүлдү. Бул эле себеп эмес, бул негизи бул чек-ара көйгөйдө бир топ себептер бар. Ошон үчүн мен элибизди сабырдуулукка чакырат элем да, сабырдуулукка чакырып, тийиштүү мамлекеттик органдарды тез аранын ичинде мындай чечкиндүү кадамдарга барып, ушу түшүндүрүү иштерини жана чечүүнүн ушул убакта кырдаалды тез оңой бат чечкенге мен чакырып кетем. Эске салсак, быйыл 16 сентябрда кечке маал Баткен облусундагы Лейлек районуна караштуу Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек-арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Чырда кыргыз тараптан чек-арачы Равшан Муминов каза болуп, 13 адам жараат алган. Ал эми Тажикстан кыргыз-тажик чек-арасындагы атышууда 3 чек-арачы каза болгондугун кабарлаган. Бүгүн Ак үйдүн алдында реакция 2 сөз эркиндиги үчүн жана коррупцияга каршы тынчтык акциясы өтүп, урдаба уят болот, тарых бүгүн жазылып жатат деген ураандар жаңырды. Алар үнүбүз угулсун деген максатта барабан алып келишкенин көрүүгө болот. Акциянын катышуучулары Кыргызстанда сөз эркиндигин коргоп чыгышканын билдирип, бийликти коррупцияга каршы күрөшүүгө чакырды. Коррупцияны жок кылууга иш алып барыш керек. Бийлик өзүн коррупцияга каршы иш жүргүзүшү керек. Көз жумбаш керек. Бүгүн реакция 2 деп чыгып аткандын өзү дагы абдан жакшы. Анткени айтып деп эле коюп жатыр, акыркы жыйынтык үчүн аракеттерибиз керек. Бир эле райым деп туруп, анан бир менен токтоп койсок болбойт. Реакция 2 бүгүн кызыл. Митинг учурунда желек көтөргөн жана калпакчан 20дай киши да басып келип, тынчтык акциясына чогулгандарга каршылыгын билдиришти. 40 чоро Манас атанын айкелин астында турат. Алар сөз эркиндигин колдоп келди, коррупцияга каршы күрөшөбүз деп келди. Болду, анда биз менен эле мнениябыз бир экен, ошол тепте калалы. Эч кандай жок. Колуңузду кезеңиз, нормально. Эмнеге чүнкөнүп алышкан? Эмнеге Ким беттерин чүнкөнүп жаап атты? алышкан? Мен албалдардын Кечирип коюңуз. Калпак, желек, Калпак менен, желпир менен, маска менен эмнеге? Эми угуп туруңуз. Биз балдарыбызды, азыр ушу биздин балдарбы, балдар эмеспи, мен билейин деп келдим. Мен биле элекмин кайсы балдар экен. Мага маалымат жетти. Бир балдар ушундай бир кырчоронун атынан сүйлөп атат деп. Ошон үчүн мен чашып ушул жерге келдим азыр. Бирок милиция кызматкерлери убагында реакция кылуу менен эки тараптын ортосуна чагымчылдык жаралбашынын алдын алышты. Чогулгандардын арасынан провокация чыгарууга аракет жасагандар дагы болбой койгон жок. Анда митингге келген жаран гей желегин көтөрүүгө аракет кылганда жоон топ аны араларынан сүрүп чыгарды. Тынчтык митингге келгендер Бишкек прокуратурага жана сот бийлигине футболдо эреже бузгандарга колдонулган кызыл айып кагазын көрсөтүштү. Эске салсак, буга чейин 25 ноябрда дагы ушул сыяктуу акция бажыдагы коррупция жана уурулукка каршы маанайда өтүп, 2000ге жакын киши келгени кабарланган.
17 декабрда Жогорку сот Ачык Саясат плюс гезити депутат Кожобек Рыспаевке моралдык чыгым үчүн 300 000 сом айып төлөп берсин деген чечимди күчүндө калтырды. Буга байланыштуу бүгүн 18 декабрда Ачык Саясат плюс гезити чыгымдарды көтөрө албастыгын айтып, Кожобекке 1 сом аттуу акциясына чыгышкан. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков аталган гезит уюштурган акциясына 1000 сом акча салды. Аталган видео Facebook баракчага жарыяланган. Кылдыкпы? Матраимовдордун туугандары боюнча иликтөө чыгарган факт-чек KG сайтына дагы деле хакердик чабуул болуп, сайт азыркы тапта ачылбай калууда. Факт-чек KG сайтынын редактору Болот Темиров серверге 16 мамлекеттен чабуул болгонун, анын басымдуусу Кыргызстандан, Кытайдан, Орусиядан, Таиландтан жана Индонезиядан экенин билдирди. Азыр салыштырмалуу хакердик чабуул азайып калды. Чабуул Райымбек Матраимовдун жубайы Уулкан Тургунова боюнча материал чыгып 2 саат өткөндөн кийин башталды. Андан сырткары биздин иликтөөнү чыгарган башка сайттарга да чабуул болду деди Темиров. Факт-чек KG сайтынын иликтөөсүн кайра баскан Cactus Media, Economist KG, Клоп KG сайттарынын ичинде да кыйынчылык жаралды. Клоп басылмасы Кыргызстандын тарыхында бир канча басылма бир убакта мындай чабуулга биринчи жолу кабылганын жазып чыкты.